Атым Асылбек, фамилиям Рахманов, депутаттың консультанты болам. Негизи абдан мазмундуу талкуу болду окшойт. Баягы көрүп турам, бугуңуздарды чыгарып, баягы окуу жайдагы негизги көйгөйлөрдү айтып атасыздар. Мен бир нерсеге көңүл бургум келип атат да. Жогорку Кеңештин депутаттары мыйзамдык базаны гана карап берет. Сиздер айткан көпчүлүк маселелер бул чарбалык, аткаруу бийлигине байланыштуу маселелер болуп атат да. Мен айтат элем, ушу мыйзам кабыл алынып калса, мына сиздерге азыр каржылык автономия берилет. Башкача айтканда, баягы сиздер казначействодон чыгып өз алдынча түшкөн каражатты башкарууга мүмкүнчүлүк болот да. Анан бул маселелерди чечүүгө өзүңүздөр түздөн аралашып баштайсыздар. Мен айтайын дегеним, ушул айтылган көпчүлүк маселелерди куру сөз болуп калбаш үчүн жазуу жүзүндө дагы ушу депутаттардын дарегине, мына Бактыбек Каныбековичтин, Элдар Нурлановичтин дарегине жөнөтүп койсоңуздар, эл өкүлдөрү барып парламенттин трибунасынан муну көтөргөнгө жакшы негиз болот да. Себеби баягы куру сөз болбой, сиздердин сунуштарыңыздардын негизинде болсо, бул иш алдыга жылууга жакшы шарт болот. Экинчиси, депутаттар сунуштап аткан мыйзам кабыл алынса, мына сиздердин тармакты бүгүнкү күндө жөнгө салып жаткан башталгыч кесиптик билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы жокко чыгат. Ошону дагы унутпай, мына бүгүнкү сунушталып аткан мыйзамда 8-бөлүмдө мына кесиптик билим берүүдө атайын өзүнчө бөлүм келатат. Сиздердин тармагыңыздарга бир эле берене арналган. 8-глава 31-беренеде мына башталгыч кесиптик билим берүүдө бир эле берене менен баратат. Айтайын деген, мына ушул жагына дагы, мыйзамдык жагына дагы жакшылап көңүл буруп, мыйзам менен таанышып чыгып, сунуш пикирлерди берсеңиздер абдан жакшы болот эле. Себеби деген, азыр тармактык комитетте биринчи окууда кабыл алынса, экинчи окууда мына жазуу жүзүндөгү сунуштар негизинде өзгөртүүлөрдү киргизүүгө мүмкүнчүлүк болот. Ошон үчүн баягы куру сөз болуп калбаш үчүн жазуу жүзүндө дагы бир жолу сурагандан берсеңиздер абдан жакшы болот. Себеби деген, мыйзам кабыл алынып калгандан кийин аны өзгөртүш андан чоң түйшүктөр жаратат да, процедура зор. Биринчи окуу, экинчи окуу, үчүнчү окуу, коомдук талкуу деп көпкө узарып кетет. Ошон үчүн азыр мүмкүнчүлүк бар да, ушул жагында карап алсак. Дагы бир маанилүү маселе, мына Болот Талайбекович абдан туура айтты. Биз бир гана министрликке, мамлекетке доомат кое бербей, өзүбүз дагы анча-мынча иштерди жакшылап алып барсак туура болот эле да. Биз атаандаштыкка утулуп калып атабыз көпчүлүк учурда. Мына жеке тармактагы атаандаштыкка утулуп калып атабыз. Балдарыбыздын 2 айлык, 3 айлык курстарга чоң акчаларды төлөп кетип калып атат. Ошон үчүн биз дагы ушу жергиликтүү мектептер менен жакшылап иштеп айтып атпайсыздарбы, бизге таанып алган, жаза албаган балдар келет деп. Эми бул тенденцияны азыр өзгөртүш керек. Себеби дегенде, дүйнө жүзү боюнча ушу кесиптик билим берүүгө суроо талап көбөйүп атат. Балдар, кабылуучулар көп. Мына мен өзүм юрист окуусун бүткөм кесибим боюнча. Биз менен чогуу окуп бүткөн балдар азыр кайра профтех лицейлерге барып атат. Себеби дегенде прикладной кесиптин ээси болуш учурдун талабы болуп атат. Ошондуктан сиздер дагы, мына жетекчилер дагы жерлерде жандуу ишти алып барып, жарнама жагын жакшылап күчөтүп, бир күчтүү окуучуларда тартсак, ушул тармактын бир беделин көтөрүш керек да. Беделин көтөрсөк эле ушу мамлекет тараптан дагы татыктуу көңүл бурулуп, бир иш алдыга жылат беле деген ойдо. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Дагы бир жолу кайталайм, ушу депутаттардын атынан сиздерден жазуу жүзүндөгү сунуштарды, пикирлерди күтөбүз. Рахмат чоң.